Таза аба, бийик тоолор, карагайлар, айтор бул кооздукка суктанып бүтпөй жатабыз. Биз азыр Нарын облусундагы жайлоолордун бирине келдик. Бул жакка атайын келип, бир нече малдарды карап, ушул жайлоодо мал баккан үй бүлө менен азыр жакындан таанышабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ушундай жайлоодо шамалдын ушундай уруп турушу дагы өзү сонунда. Ал эми жанымда Марат байке отурат. Азыр Марат байке менен чогуу таанышалы. Кандайсыз, Марат байке? Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр жакшысыздарбы? Ушул жерге, ушул жайлоого 10 жылдан бери элдин малын алып багабыз. Шабул жайлоонун аты Шар суу деп атап коюшат, илгерки аталарыбыздан бери. Марат байке, мына 10 жылдан бери ушул жакта деп калбадыңызбы? Негизи эле баягы улам-улам которуп турасыздар да, жерлерди, жайлоолорду. Жайлоолорду биздин баягы биринчи жазкы келип отурган жайлообуз ушул жер, андан кийин тиякта Жакшына деген жайлообуз бар, ошол жакка чыгабыз. Эми ушул июндун аягында көчөбүз. Жылда эле июндун аягында көчүп чыгабыз. Эми бир ай бар аякка кетерибизге, ошол. Жайлоолордун аттары сонун экен чынында. Анан тоонун тоодой түйшү бар деп коет эмеспи? Мына сиз ушунча элдин малын карайт экенсиз, жоопкерчиликсиз экен. Ошолор боюнча айтып берсеңиз. Элдин малын карайбыз, сөзсүз. Асылы бар, азабы да бар. Ошол бирдеме болуп көрбөй калып, бир жедирбейген, жорго ускунга жедирбейген учурлар болот, же мындай дайынсыз жоголуп кеткен учурлар болот. Кыйын эле болот, малдыкы деле оңой эмес. Уктап калганда учурларыңыз болобу? Уктап эле жүрөм, анан Кудай сактасын, эми андай деле уктап калып койду тиги жедирип кырдырып ийген учур болгон жок, Кудай сактасын. Жакшы элебиз. Анан эл бар, журт бар, эл келет, кошуналарыбыз келет, эми ушу чукулда. Биз эле биринчи көчүп келгенбиз. Анан көрбөдүңүздөрбү бул жердеги жайлоону. Демек бул жака жайланышып калыпсыздар да көнүп эле. Анан Нарын шаарынан бир кыйла эле алыс окшойт. Бул жак биз дагы араң келдик, жолдору. Анан сиздер кандай келесиздер? Көбүнчө ат менен келишеби? Жок, жолу алыс эле. Анан эми ошол жашоо жакшырып келатпайбы жылдан жылга. Анан бирөөнү жалдайын дейсиң, жалдасаң асмандын башы. Ал деле кээ бир киши жанынан коркуп бу жерге деле такай эле бир кишилер деле мындай келип деле бере бербейт. Анан мынакей могул УАЗ автомашинасын алганбыз. Ушуну менен окатыбызды кылып, ушуну менен көчүп келип, атайын алыпсыздар. Ошо атайын өзүбүзгө деп алганбыз. Анан эл ошону менен бирге эле элди дагы мындай эл керегине жарап, көчүрүп, акчасын алып, ошентип мындай алгандан кийин машинени пайдаланабыз, ошол. Жакшы. Анан баягы азыр бул жакта өзүңүздөр эле экенсиздер, анан каникул болуп, баягы эс алууга келип калат да туугандарчы. Ушул машинаңыз менен алып келет экенсиз да? Ушул машина менен алып келем, мага алып кетесиңби, ушинтип бир 2-3 күн жүрүп, онун абасынан бир кере дем алып эс алсакпы дедигиле деп калат туугандарым. Анан алып келем. Бул жерге келип эс алышат. Анан кайра жеткирип коем каалаган жерине. Ошол. 700дөй элдин коюн бул жакта карап багат экенсиздер да. Анан негизи эле баягы каражат жагын айта кетсек, ушунча бир түйшүк эмгек менен багат экенсиздер. Анан ар бир койдун баасы кандай? Биз ошол жылда эле ушул неме менен сам менен алабыз. Андан көп деле алгандар бар, бирок эми анан ошончо көп малдын азабы бар да, кыйыны бар дегендей, жаан чачын деген бар. Анан мен жылда эле ушул элдин коюн алам, 700дөн ашпайт. Анан 75 сомдон багабыз, ар бир койду, бир койду 75 сомдон багабыз. Анан көчөбүз, эки жака анын баары эле расход кетет, продукт алабыз, кийим кечек алабыз. Анан жакшы эле үй бүлө. Таза киреше канча түшөт өзүңүзгө ошондо? Бир 200 миң сомдой болот жалпы. Ошо 5 ай багабыз, 200 миң сомдой болот. Анан расходу бар, бирок эми өсүбүз эл менен мындай багып атабыз десек болот да. Мисалы элдин малы болбосо тоого деле чыкмак эмеспиз да. Анан ошол эл малын кошот. Ошого ишеничиликтүү болуп, биз да ошончо жоопкерчиликтүү болуп,
жакшы багып, колдоруна өткөрүп бергенге далалатыбызды кылып келебиз. Негизи уулдары баягы ата жолун жолдоп ушундай бир атасын тартып бир кызмат кылат эмеспи? Анан сиз бул тармакка кантип келип калдыңыз? Атаңыз дагы ушундай мал менен алек болот беле? Негизи малды багыш деле оңой эмес да. Ооба, аныңыз туура. Мен атам Жамангулов Эркинбек 1959-жылы ошол Нарын областынын Миңбулак айылында төрөлгөн. Апам болсо Акималиева Ырысбүбү, апам дагы 1959-жылы Нарын областынын Учкун айылында төрөлгөн. Анан ошол апамдар мен эсимде, баягы кичинекей эсимде ошол тоого чыгышып мал багышчу. Анан мен да ошол атамдын жолун жолдойн десем керек. Анан малга кызыгуум артып, мал баккым келип эле, анан кийин эрезеге жетип, окуу жайды бүткөндөн кийин эле мал чарбачылыгы мындай негизи жакшы да, мага жагат. Анан оор жумушка деле жарабайм. Башка тармак менен алектенгем. Башка тармак менен деле алектенгем келген жок. Ушул мал менен эле жашагым келди. Мал багып эле акчасын алсам дагы ошол элдин керегине жарагым келди. Эл да сизге ыраазы болсо керек. Ооба, ыраазы элем, буюрса жакшы эле, баары тең эле рахматын айтып жүрүшөт. Эл журттан жамандык көргөн жокмун, эл менден жамандык көргөн жок, сый элебиз. Жазында көчүп келишкенде жардамдашып, колмо-колдошуп келип, ушул жайлоомо келип жеткиришип коюп, анан кайра кетишет. Күзүндө кетерде кайра коюмду айдап, жүгүмдү жүктөп алып, кайра айылдагы үйүбүзгө жеткирип коет. Ошол. Марат байке, мен жанатан бери тоолорго аябай суктанып, тиги жакта карагайларды көрүп. Жүрүңүз анда ошол жака барып дагы маегибизди уланталы. Чындыгында көздүн жоосун алган бир өзгөчө керемет жайлоо экен, Шар суу деп аталат экен. Анан тарыхына кайрылып кетсек, эмнеге Шар суу деп аталып калган, ошол боюнча айтып кетсеңиз. Могу тетиги чоң жакшына эми чукулда ошак жака көчөбүздө чоң төргөчү. Анан ошондон түшкөн суу ушул жылга ылдый кирет, анан улам тик болуп жүргөн үчүн эле менин оюмда ошончо Шар суу деп аталса керек. Шар суу деп коет илгерки. Аталарыбыздан бери айтып келатат. Буга көп бул журтка көп адамдар отурган, аталарыбыз отурган, чоң аталарыбыз отурган. Мен ошон үчүн угуп келгеним ошол да, Шар суу деп ошон үчүн айтып келишет. Демек суу өйдөнөн ылдый түшөт экен да. Суу чында көп экен бул жакта аябай. Ооба. Анан канча түтүн бар бул жакта? Бул жерде көчүп келелик, биз эле келдик. Бияка келгенбиз. Анан бул Тепшиде бир агаларыбыз бар, эки агабыз. Алар деле ошо мурда күндөр көчүп келди. Анан эми жаңыдан келип атышат. Ошо. Анан Марат байке, ушундай керемет жайлоого баягы туристтер да келбей койбосо керек. Сиздердин үйгө дагы келип, баягы жолугуп, суктанып калган учурлар болобу? Жок, мен буяка чыкканыма быйыл бир 10 жылга чукулдап калды. Андай деле мындай киши деле антип жерге келелек, бирок эки чап деген мындан арыда бир алыс эми, аякта да жакшы жайлообуз бар эми, аяк укмуш. Бул жак деле алыс экен. Алыс эле бул жер деле. Анан ошол жака барышат туристтерчи. Барса ошол жака барып аткандыр, анан буяка чынында андай көрөлөк. Марат байкенин таланты көп деп да угуп калдык, ырдайт деп да угуп калдык. Эми ушундай бир сонун жайлоодо сизден бир жандуу үн менен чыгарма болсун, аткарып бериңиз бизге. Мейли, эми атайын келсеңиздер, иним дагы айтып келсе бир ырдап берейин. Көк көйнөк кийсең көңүлүм сага бөлүнөп, көркөмүң мага күн нуру болуп төгүлөт. Көңүлүм чындап бурулуп калды көлдү кыз, көксөгөн ырым жүрөктө муңумуз. Көңүлүм чындап бурулуп калды көлдү кыз, көксөгөн муңум жүрөктө ырымуңуз. Ак көйнөк кийсең акылым сага бөлүнөт,
жарың мага ай нуру болуп төгүлөт. Ашыкмын сизге, ашыкмын чындап көлдү кыз. Атайын менин арнаган ырым угуңуз. Кызылды кийсең кыялым сага бөлүнөт. Кыялың мага кызгалдак болуп төгүлөт. Кымбатым менин көлдүк кыз ырым угуңуз. Кылымдар бою бүтпөсө экен ырыбыз. Кымбатым менин көлдүк кыз ырым угуңуз. Кылымдар бою бүтпөсө ушул ырыбыз. Кылымдар бою бүтпөсөң экен ырыбыз. Ай көлдү кыз. Анан жамакчылык жагыңыз да бар деп уктум эле. Бар болчу, анан чарбачылыкка ооп кеткен унутулуп калды чидене. Болбосо баягы кичинекей кезимде болгон, ырдап пародия жазган күндөрүм болгон, бирок эми анын баары эсимден чыгып кетти, ачык сөз. Мал кайтарып жүргөндө бир ойго батып, кыялданып кетесизби ордон? Жок, эми андай деле эмес. Мал сан менен эле карап эле ошо. Биз азыр Толкун эженин жанына барып, Толкун эже менен да сүйлөшөлүчү. Саламатсызбы эже? Самоор кайнатып жаткан турбайсызбы? Ооба, кайнатып атам самоор. Сиздердин жайлоого келип калдык, конок болуп. Келиңиздер. Бир күндүк күнүңүз канча өтөт эми? Жайлоо десе эле баарыбыз баягы суктанып эле кымыздан ичип кетип калабыз да. Анан түйшүгү да бар болуш керек. Бар, сөз бар да, сөз бар. Эртең турабыз, 6-да турабыз, уй сайбыз, сүт тартабыз, курт жаябыз, сүзмө кылабыз, аны сатабыз. Ошонун баарына жетишесизби же канча жетишесиз? Балдарым келет, келип жардам берет. Жакшы эже. Балдарым деп калбадыңызбы? Канча балаңыз бар? 4 балам бар. Улуу кызым Бишкекте окуп атат. Экинчи курсу бүтүп атат. Андан кийинки балам 11-дө бүтүп атат. Андан кийин 9-курсу бүтүп атат. Эң кичинекей кызым Эмелеке. Бул жакта ошо кичинекей эле кызыңыз жүрөт окшойт да. Колуңуз да узарып калыптыр да. Алар каникулдан кийин бул жакка келип жардам беришеби? Ооба, жардам беришет, келишет, ооба, жардам беришет. Алар келишет. Ушундай шамалы, ушундай бир жамгырдан тажап кетпейсизби? Көндүңүздөр, э? Көнүп калдык. Конок болуп дагы айылдан туугандар келсе керек, баягы айылга барабыз деп шаардан, э? Келишет алар. Алар да коноктойсуз. Коноктойбуз аларды. Келишет. Буйруган ашын жеп кетишет, келип. 3-4 күн болушот. Келишет. Уй дагы сайсызда, э? Ооба, 2 уй сайын башын 2 уй сабап атам. Эже, анан артымда турган нерсеге да көзүм түшүп калды, бул эмне? Холодильник бул. Кыргызча холодильникпи? Кыргызча холодильник бул. Жүрүңүз. Кыргызча Бул боюнча холодильник. айтып берсеңиз. Эт сактайбыз, жайкысын ушинтип мына. Ичинен бери мындай эттер кургатат, бул жакшы да, шамалда мынтип. Баягы эт ысыкта дагы эскирип кетпеш үчүн ушул жакка кургатып турбайсыздарбы? Ушинтип кургатабыз. Өзүңүздөр жазып алгансыздарбы? Ооба, өзүбүз. Ушинтебиз мына, ушун сактайбыз этти. Жайдын күнү эт сакташ азатта. Ушул. Урматтуу теле көрүүчүлөр, Шаар Суу жайлоосуна болгон сапарыбыз да карыды. Чындыгында жайлоонун бир күндүк күнүн сиздерге тааныштырдык окшойт. Өтө сонун эс алдык десек дагы болот. Ал эми сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман болуңуздар.